Жеке ишкер Ырысбек Солдатбек уулу өспүрүмдөргө божүй аркылуу билим берүү ыкмасын ойлоп тапкан. Балдар үчүн атайын түзүлгөн программада тарбиячылардын жардамы менен анимациялык сюжеттер жаралат. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты буга чейин тил комиссиясы алып берген Московский районунда 15 бала бакчаны камсыздаган этнос тил наборлорунун дагы бир жаңы модулу чыккан. Бүгүн ошону ушул бала бакчаларга тапшыруу астында турабыз. Азыр ушунун жарым божүй формасында даярдаганбыз. Бул 2 форматта тартат. Үстүнөн планшетти үстүнө койсок 2D форматында тартат. 2D астан болсо ошо 3D форматында, 3D формасында тартат. Бул жерден кыймыл аракетке ушундай оюнчуктарды жүргүзүп, бул жактан планшет аркылуу съемка кылып, анан готовый фильмдерди алса болот. Долбоордун максаты практикалык көндүмдөр аркылуу мектепке чейинки курактагы балдардын көз караштары менен өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү. Жомок тартууда балдар каармандарды кыргызча сүйлөтүп, ошол образдар аркылуу эне тилге болгон кызыгуусу артылат. Ушундай бир заманбап куралдарды колдонуу менен биздин өзүбүздүн тилибизди да калыптандыруу, биздин кыргыз дүйнөсүнө таандык болгон салт нарк маселесин да биротоло ошону калыптандырып, ушинтип бир тарбия берет деген бир терең ишенимиздебиз. Ошон үчүн ушу былтыр башталган STEM багытындагы этнокомплекттердин ошо экинчи бөлүгүн бүгүн тапшырдык. Буюрса эми толук кандууга жетип, эми тарбиячылар эми балдарыбызды, бөбөктөрүбүздү ушул багытта тарбияласа, биз абдан ишенип күтүп атабыз. Жакшы бир көрсөткүч жыйынтык болот. Мындай жакшы саамалыктардын болуп жатканы ата-энелерди кубандырат. Этно элементтер заманбап жашоого айкалыштырылып, баланын акыл интеллектин өнүктүрүүдө зор роль ойнотушат жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Буюрса мугалимдерибиздин, тарбиячыларыбыздын көз караштары дагы болгон кызыгуусу дагы, балдардын кызыгуусу дагы бир топ жакшы. Мына бүгүн экинчи комплектин алып келди. Бул да болсо мен ойлойм ошол биздин мугалимдердин жемиштүү иштеп жатканынын жыйынтыгы деп ойлойм да. Аталган районда эми ушул долбоордун бала бакчаларда аткарылышы боюнча атайын конкурс уюштурулуп, жеңүүчүлөр аныкталмакчы. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.